Машиналарда эптеп мындай неме жылытып отурабыз да. Кар жауганда кыйын болуп атат. Сууктан эмне кылат эми, чыдайбыз да. Сууктан. Биз кайрадан жаңы автобекеттебиз. Бул жерден убактылуу болсо дагы жүргүнчүлөр өлкөнүн түштүк тарабына кетишет. Бир айдын ичинде эмне өзгөрдү? Бул жерде ушул убакыттын аралыгында шарттар түзүлдүбү? Келгиле айдоочулар менен жүргүнчүлөргө кандай шарттар түзүлгөнүн бирге көрөлү. Эрте шарт жок да. Шарт жок. Кыйналып турабыз. Кар жауганда кыйын болуп атат. Элдер кыйналып атат. Күн суук, эчтеке жок. Машинанын ичинде отурабыз да, башка эмне кылат? Жүргүнчүлөр ham кыйналып атат. Үйрөнүш алган жокпуз. Болот эми акырын-акырында, мусулманчылык акырын-акырын эткөн. Эми эл аз келип атат да, эми эл кыйналып атат да. Мурунку вокзал жакшы эле билбейм эми. Эл келбей атат, кез какайып турабыз мына. Сууктан эмне кылат эми, чыдайбыз да. Сууктан. Суук эми турабыз, машинада отурабыз, кайда вокзал биякта условия жок. Шарт деген жок, мына жерде үшүп турабыз. Мына ошол эски вокзалда 23-дө кууп чыккан бул жака. Ошол боюнча ушул жерде турабыз. Мереге айттык, мына жакта Дордо мотосдогу таксилерди айдаса эл үргөнөт бул жака. Азыр мына Дордо мотостон алышып атат, мына Кадамжай, Кызылкияда ар жактагы таксилер. Ошолорду бул жака айдаса ушул жака эл үргөнөт. Азыр биз мына келип турабыз. Келбей атат, эми рет келип атат. Биз мына ошол келгенден бери мен 10 күн, 15 күндөн бери ушул жерде мына кете албай жүрөм, мына шу машина меники чоңтозана. Элдер келбей атат. Бул жакта азыр шарт өтө начар, чындап элечи. Ошон үчүн келбей атышат бул жака. Муздакта машиналарда эптеп мындай неме жылытып отурабыз да. Жылуу жерибиз бар, бүткөргөнбүз, бирок эл келбей атат. Жайында кубаласа мелди, мындай суукта кубалады да 23 күнү чык кылат, бир күндө барды чыгарып салды. Азыр мына ошонон бери жүрөбүз мына жакта. Азыр сүйлөп да болбой калды. Кой тартпай эле койгула. Дагы оңдош керек. Условия түзүш керек элге болду. Могу жерлерге гостиница кылыш керек. Условия түзүш керек, ошо бардыгы условияда да.